Бүгүнкү темабыз адамдын мээси. Мээнин милдети жүрүм менен бирге борбордук нерв системаны түзөт. Анан калган 6 системаны, тамак сиңирүү системаны, кан айлануу, дем алуу жана башка системаларды мунун баарын жөнгө салуу. Негизги милдети ушундай. Эми адамдын мээсинин салмактарын карап чыгалы. Мисалы, орто эсеп менен 1400 граммга барабар. Менделеевдин мээси массасы 4 килограммга чейин жеткен. Бул рекордсмен мээнин салмагы боюнча. Билесиңер, бул мезгилдик системанын автору. Эми кыз бала менен эркек баланын төрөлгөндөгү мээсин салыштырып көрөлү. Бул кыз бала төрөлгөндө мунун массасы 355 граммга барабар. Бул эркек бала. Мунун массасы кичине чоңураак болот экен, 390 грамм. Бул эркек бала. Кыз баланын белгисин белгилеп коелу, 355 грамм. Мына ушундай кызыктуу маалыматтар бар. Дагы кичинекей баланын мээси жаңы төрөлгөндөн кийин 1 ай ичинде 2 эсе чоңоет. 3-4 жашка жеткенде 3 эсе чоңоет. Негизи ушу маалыматтарды билиш керек. Адамдын мээси канча убакытка чейин чоңое берет? 20-29 жашка чейин адамдын мээси чоңое берет. 20-29 жашка чейин. Эми мээнин түзүлүшүн карап чыгалы. Мээ 5 бөлүктөн турат. Баардык эле сүт эмүүчүлөрдүкүндөй эле 5 бөлүктөн турат. Алдыңкы мээ, мынакей алдыңкы мээни көрүп атасыңар. Андан кийин аралык мээ. Анан ортоңку мээ. Андан тышкары сүйрүү мээ. Каракуш мээ. Сүт эмүүчүлөрдүкүндөй эле 5 бөлүктөн турат. Сүйрүү мээ менен каракуш мээ экөө биригип туруп, арткы бөлүгү болуп эсептелет. Арткы бөлүк. Эми ар бирин карап чыгалы. Эң кызыктуу сүйрүү мээ эмне кызмат аткарат? Сүйрүү мээ. Ушуга токтололу. Бул дем алуу. Демалууну жөнгө салат. Тамак сиңирүүнү, буга да сүйрүү мээ жооп берет экен. Андан тышкары кан айланууну дагы контролдойт. Кан айлануу, жөтөлүү, чүчкүрүү. Бул сүйрүү мээ аткарат. Чүчкүрүү дагы сүйрүү мээ ушундай кызмат аткарат экен. Эми көпүрө. Бул уктургуч нервдин башталышы. Уктургуч нервдин башталышы. Эми каракуш мээ. Мас абалдагы адам жакшы баса албай темтеңдеп калат. Каракуш мээге арак ичкенде доо кетет экен. Кыймыл,  аракет деп коелу. Кыймыл, аракет.
Эми ортоңку мээ. Ортоңку мээ. Арткы жана алдыңкы мээни бириктирип, баштын буруусун, денени буруу ушуларга жооп берет экен. Жазалы. Башты буруу, денени буруу. Ушулардын жөнгө салат. Жана башкаларды. Эми мээ сөңгөгү бар. Мээ сөңгөгү. Ушуну белгилеп кетели. Мээ сөңгөгү. Бул бөлүк жүрүн менен мээнин ортосундагы жайгашкан бөлүк. Мээ сөңгөгү. Буга эмне кирет экен? Сүйрүү, ортоңку жана көпүрө. Булар эң кичинекей бөлүктөрү. Үчөө биригип туруп мээ сөңгөгүн түзөт. Ушу мээ сөңгөгүнөн 12 жуп нерв чыгат. 12 жуп нерв. Ушундай түзүлүштү. Эми негизи адамда көрүп тургандай чоң жарты шарлар экөө, сол жана оң, чоң ролду ойнойт. Себеби булар деген интеллекттин борбору деп коет экен. Чоң жарты шарлар. Чоң жарты шарлар. Жүрүм турумдун борбору деп коет. Жүрүм турумду да ушу контролдойт. Андан тышкары ой жүгүртүү негизи адамга гана тиешелүү ой жүгүртүү дагы кайсы жерде жайгашкан? Ал чоң жарты шарларда. Андан тышкары сүйлөө бул да адамга гана тиешелүү процесс. И дагы бир процесс бул эске тутуу. Башкача айтканда, чоң жарты шарлар бул интеллекттин борбору болуп эсептелет. Дагы айтып кетүүчү нерсе, адамдын мээсинин түзүлүшүн карап көрсөк, ал аябай жаңгакка окшош. Аянтын жазып коелу канча экен? Бул 2500 сантиметр куб. Эмнеден турат экен? Муну белгилеп кетели. Кобулдардан, андан тышкары бырыштардан, анан дагы үчүнчүсү бул жылгалар. Дагы кайталап кетели бул. Кобулдар, бырыштар жана жылгалар баары биригип туруп, чоң жарты шардын жаздыктарын ушулар түзөт экен. Лениндин мээси 2,5 килограмм болгон. Демек, адамдын мээси башкалардан айырмаланып, чоң жарты шарлары жакшы өрчөгөн экен. Алар жүрүм турумду, ой жүгүртүүнү, сүйлөөнү жана эске тутууну башкарат.